Ассаламу алейкум, жамат амансыздарбы? Маалымат катары мынакей таш көмүрдөгү пионерский домдогу пластиктер коюлуп, терезелери коюлуп жарымына келип калды. Кудай кааласа, аябай сонун битке чыгып, мынакей таш көмүр үчүн аябай өтө чоң жаңылык десем жаңылышпайм. Чындыгында 42 адам мынакей үйлүү болгонун атат. Сонун таш көмүрдө бул дагы экономикага өтө чоң салым кошулат. 42 адамдын. Бул жакта бүгүн Кудай буйруса бүтүп калышат. Фасадтын эмеси ушу сырткы лактарын беришип атат. Бул жактар уже бүткөн. Фасадтары айнек терезелери мынакей коюлуп, сонун өңүнө чыгып. Айтор таш көмүрдө көп нерсени кылса болот. Колдоо болсо эле мынакей бул дом азыркы күндө арыз жазып, ушул жеке 7 этажды план кылууда. Кудай буйруса ушул жер өтүп кала турган болсо, таш көмүр үчүн дагы бул 7 этаж курулуп калышы мүмкүн. Чейин баягындай кылып бош жаткандан көрө сонун үйлөр түшкөнү жакшы таш көмүрдө. Айтор ушу биздин мынакей мэрибизге, төрагабызга, депутаттарга терең ыраазычылык. Шаарда аябай жылдырган аракеттер, өтө чоң салымдар. Маалымат катары мынакей теге дом Кудай буйруса ал дагы башталган атат. Сырткы фасадтары нерселерди уже коюп, бул дагы ушундай болуп. Таш көмүрдө өтө чоң жаңылык. Ичи дагы сырты дагы мынакей бүтөйнөп калды. Эгер бул 7 этаж ушул жеке түшүп кала турган болсо, таш көмүр үчүн дагы өтө чоң панорама болот. Ал жакта бүт баягы таш көмүр каралып турат. Азыр могу эле 3-этаждагылар сонун панорама болуп көрүнөт таш көмүр үчүн.